Эки адамды бычактап өлтүргөн жаран кантип кармалды? Коопсуз шаар камераларынын видеосу. Ак Ордо конушунда болгон адам өлтүрүү фактысы боюнча шектүү кармалды. Анын адам өлтүрүүгө тиешеси бар экенин 100% тастыктаган далилдердин баары Ички иштер министрлигинде бар. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Тайырбек Орунбеков билдирди. Анын айтымында эки адамды өлтүрүүгө шектелип кармалган баланын атасы боюнча дагы маалыматтар келип түштү. Социалдык тармактарда бул жаш эле бала экен, кантип эле өлтүрүп койсун деген пикирлер жазылып жатат. Азыр 21-кылым Ички иштер министрлигинин техникалык базасы жана коопсуз шаар системасынын мүмкүнчүлүктөрү жетиштүү өнүккөн. Бүт жерде камералар бар. Мындан тышкары кылмышкерлерди табуунун ыкмалары көп. Аны ачыктабай эле коеюн. Кылмышка шектүү боюнча толук маалыматтар, фактылар чогултулуп, кылмыш кылуунун максаттары боюнча так аныкталды. Тергөө жүрүп жатат. Ал тургай эки адамды өлтүрүүгө шектелип кармалган баланын атасы боюнча дагы маалыматтар келип түштү. Шектүүнүн атасы Майрамбек Садыков дагы мурда 2 жолу соттолгон экен. Уюшкан кылмыштуу тобунун жетекчилеринин бири. Дөө Чыңгыздын уюшкан кылмыш тобунун активдүү мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин каттоодо турган. Кийин Дөө Чыңгыздын акыркы сапарга узатуусунда дагы катышкан деген ал. Булак бия кежи. Үйүнө кирип аябай бычактап кетти. Анан анысы ас келгенсип эжесин да бычактап кетти. Бүт эле канжалап эле жатат. Анан эч кандай эчтеке айта албайм ал жөнүндө. Семьясы качып кутулуптур. Билбейм, бирок аялы качып чыгыптыр. Ошо жанында аялы ойгонгондо күйөөсүн бычактап атыптыр да. Анан эжеси чуркап келиптир, эжесин да бычактап салыптыр. Бүт эле канжалап жатат жердин барчанан. Анан нары кире алган жокмун. Бул жалгыз эле келип ошо өлтүргөн эле келген деп ала болуш керек ушул. 3 баласы бар экен, 3 баласын алып, аялы качып чыгып, кошуналарыныкына кирип кетиптир. Жазасын алсын. Дал ушул менин аркамда турган 2 кабаттуу үйдө мындан 3 күн мурун 2 адам бычакталып каза болгон. Белгисиз адам дал ушул үйгө кирип алдын ала маалыматтарга караганда үйдүн ээсин алгач бычактап өлтүрүп, андан соң үйдүн ээсинин эжесин өлтүргөн. Ал эми жубайы жана балдары качып жетишкен деп айтышууда. Азыркы учурда 3 күн өтсө дагы ошол шектүү адам кармала элек. Бул окуя боюнча кененирээк алдыңкы убакыттарда биле алабыз. Дал ушул окуя боюнча азыр күбөлөрдөн маалымат алуу үчүн келип калдык. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз Каргашалы окуя болгон жерге жакын турабыз. Азыр ошол окуя болгон жерге өзү күбө катары кирип чыккан ушул конуштун тургуну менен баягы ошол маалыматты бөлүшкөнүн атабыз. Саламатсызбы? Аты жөнүңүздү айтып өтсөңүз. Менин атым Мирбек, фамилиям Тунгатаров. Ушул жерде бизде айылда аябай жаман иш болду. Бир баланы үйүнө кирип аябай бычактап кетти. Анан анысы ас келгенсип эжесин да бычактап кетти. Семьясы качып кутулуптур. Ошол биз дагы ошону уккандан бери аябай жаман болуп жүрөбүз айылыбыздачы. Мындай иштерди эртерээк бул баланы таап эртерээк. Ушул аркамда турган эжекебизге жардам керек экен. Колуңуздардан келишинче жардам кылып ушул видеороликти максималдуу түрдө таратып кетиңиздер. Ушу 1,5 жылдан бери ушундай акыбалда жатат экен туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Эже, бул качандан бери ушинтип башталган негизи? 2022'den beri tutum kakşap olup, kurt jegендей oldu, çok jegендей oldu, kakşap oluyor de. 2022-23 вообще болбой kaldım da. Aksap bas, ondan keyin 2024 törөгөндөн keyin töreйлектеле баспай kaldım da вообще. Narona, Verona, kıskası falan dedi. Apresa joluna jarıp demek alып geldim de. Ondan apresa oldum 2024 Ağustos'ta. Bu yıl 1 yıl oldu da. Neni kalaysın uşun? Hem şu alıp olamışsınız. Basıp geçişim gerekmiş. Onların geleceğini. Ondan yola düşünmek öyle. Allah'ım şu şifa versin Eceke. Şifa veре турайын. Аял киши оорубасын келечи. Камалып өз эмесин алсын, жазасын алсын. Анан чынында эле
аябай эле жаман иш болду. Мындай жүрөң ооруйт да кирсеңчи. Ошол. Айтсаңыз, сиз баягы коронун ичине киргенде коронун абалы кандай эле? Коронун абалды короосуна чейин кирип чыктым, аябай эле бүт эле канжалап эле жатат, анан эч кандай эчтеке айта албайм ал жөнүндө. Азыр тергөө иштери жүрүп жатканына байланыштуу, Эч нерсе айта албайм. Айтсаңыз, алгач ошол өзүнүн жатак бөлмөсүнө кирип, анан үйдүн кожоюнун бычактаптыр деп атышат да, анын жанында аялы бар болчу бекен, аялына баягы кол көтөрүптүрбү деген сыяктуу дагы. Аялына кол көтөргөнүн билбейм, бирок аялы качып чыгыптыр. Ошо жанында аялы ойгонгондо күйөөсүн бычактап атыптыр да. Анан эжеси чуркап келиптир, эжесин да бычактап салыптыр. Аялы качып кошуналарыныкына кирип кетиптир. Ошол менин билген маалыматым ушул да. Сиздерге маалымат качан келди? Ошол 3-октябрь күнү эле уктуңуздарбы? Ошол күнү эле уктук. Мага биринчиден участковый чалды. Мен бул айылдын баягы квартал башчысы болгонуна байланыштуу мага биринчи алып келиңизчи деди, келдим. Ошондон баштап баарын билдим да. Баягы сиздерди участковый чалгандан кийин күбө катары баарыңыздар келгенден кийин анан үйгө кирдиңиздер да? Ошондо кирдик. Ошондо эми баягы сөөктөрдү бүт алып кеткенден кийин көрдүк да биз. Бүт эле канжалап жатат жердин баарчанан. Анан нары кире алган жокмун, чынында эле. Жүрөгүм эме кызылып туруп алды аябай. Ошол. Айтсаңыз, үйгө баягы уурулук кылуу үчүн кирди деген дагы маалыматтар тарап атат да, бул маалымат канчалык чындыкка дал келет? Бул уурулукка кирген эмес. Бул бала кирсе анда билбейм, бүт тоноп кетмек. Бул жалгыз эле келип ошо өлтүргөн эле келген эле бала болуш керек ушулчу. Ошо мага ошондой сезилип атат да. Кирип эле өлтүрүп эле алдынан секирип кириптир, кайра артынан секирип чыгып кетиптир да забордон. Ошол менин билгеним ушул да. Үйүндө баягы акча каражаттары да бар болчу экен деп кадыр сыртында айтып калдыңыз го. Баягы үйдүн ээси өзү эмне менен алектенчү экен, анан деги эле ошол үйдүн буюмдарына такыр эле тийбептирби? Мен угушум боюнча өлгөн бала эмеде. Алдыгы арча бешикте автосалон иштетчү экен да. Менин билгеним ошол да. Андан бөлөк эч нерсе билбейм. Демек үйүнөн эч кандай буюм алып чыкпаптыр да? Жок, эч нерсе жоголбоптур менин билгишимче. Мен угушумча, участковыйдан да сурашымча эч нерсе жоголбоптур. Айтсаңыз, буга чейин бул окуя катталганда башында айыл тургундары айтып атышты эле да, эки кичинекей баланы баягы бычактап кетиптир депчи. Бул маалымат такталгандан кийин эки баягы жашы улуу эле адамдарды бычактаган экен да. Үйүндө кичинекей балдар бар болчу экен, деги эле ошол үйдүн кожоюнун жаш балдары дагы жабыркабаптырбы? Жок. 3 баласы бар экен, 3 баласын алып аялы качып чыгып кошуналарыныкына кирип кетиптир. Өлгөн бала 91-жылык бала экен, эжеси 87-жылык экен. Менин билгеним. Ошол. Балдарын аялы алып качып кеткен да? Кошунасыныкына кирип кетишиптир. Айтсаңыз, бул жакта баягы текшерүү үчүн келген тергөөчүлөр эмне деп атышат? Баягы сөөктөр ошол жерден эле үйдүн ээси жан берген бекен бычактаганда же андан кийин? Жок, ошол эле жерден жан берген деп айтышты да. Андан кийинкисин билбейт экенмин, ошол эле жерден өлүптүр да экөөтөн эле. Ошол. Мындай окуя сиздердин конушта биринчи жолу катталып атабы же буга чейин дагы ушундай окуялар болчу беле? Жок, биринчи жолу болуп атат мындай. Чынында эле биринчи жолу болуп атат да, мен деле билгенден. Мындай окуя болгон эмес буга чейин. Аябай эле жаман иш болду, бирок чынында эле. Жүрөк ооруйт да көрсөм. Айыл тургундары баягы коопсузданып калыштыбы ушул окуядан кийин? Бардыгына эскертүүлөр жүргүзүлүп атабы, деги эле сак болууга? Биз дагы өзүбүздө айылыбызга аябай эле коркуп, биз деле ушу көчөлөрүбүздү жарыктандыруу, камераларды коюу деп уже эмеле пландарыбызды түзө баштадык. Ошол. Баягы кол салган адамдын азыр жеке буюмдары табылыптыр үйдүн ичинен деп да айтып атышат го. Баш кийими деди го дейм, кепкасы эле деди. Кызыл кепкасын айтышты, бөлөк эч нерсесин уккан жокмун. Баш кийим табылыптыр. Кайсы камерага түшүп калган ошондо? Басып кетип аткан бир видео баягы жазмалары да тарап атат го. Аны милиция органдары эле билбесе бизге да айтпайт экен аны. Кайсыл жерден тартылганын эч кандай эч нерсе айтпайт экен азыр. Ачыкка чыккандан кийин эме табылгандан кийин айтылат деп койду да. Ага чейин айтпайбыз деп койду. Кошуна катары бул баланы таанычу элеңиз деги эле мындай сырттан? Жок, биздики кичине алысыраак болуп баягы эме да. Таанычу эмес экен, мен көрсөм керек, бирок
тааныбайт экен. Ошол. Айтсаңыз, эки адамды өлтүргөнгө шектүүнүн азыр баш кийими табылды деп атат. Анан фоторобот түзүлдүбү, болжолдубу, баягы келбети кандай экен? Түзүлдү. Бою кичирээк, көзү мындай тоголок бала экен. Андай деле эме бала эмес да. Бул шаардык эле бала. Анткени шаар менен айылдын балдарынын айырмасы бар. Кымбат кийинген бала да булчу өтө. Кепкасы эле 5,5 миң сомдук турбайбы. Бул шаардык эле бала да менимче, менин оюм, жеке оюм. Айтсаңыз, азыр баягы бул үйдөн эч кандай буюм уурдап чыккан эмес деп атышат. Аны өз ара ушул өчтөшүүнүн айынан болгон иш болушу мүмкүнбү? Сиздин оюңуз боюнча. Билбейм, ал жөнүндө эч нерсе айта албайм. Таптакыр мен эчтеке деп да өзүм не деп айтаарымды да билбей калдым да уже. Эми кармалсын, анан кармалгандан кийин билинет го калган. Болгон билгеним ушул да меники. Иттери менен жүрөт, ушул эле тегеректе жүрүшөт, бирок иттери үйдөн алыс кетпей эле ушул тегеректи эле айланып жүрүшөт да. Анан бала машинага отуруп кеткенби же аларын билбейт экен. Ошол. Бүгүн 3 күн өтүп калды, карашыл окуядан кийин. 3-күн бүгүн. Сиздер демек баягы айылды караган адам катары ошол тергөөчүлөр менен тыгыз байланышта болот экенсиздер. Ооба, тергөөчүлөр менен биздин участковый менен чалышып, сурашып атабыз. Баарын не болду, айтып кой, жаңылык болсо айт, айылыма стоп кармалды деп айтайын депчи. Бизде деле баягы телефондо группада элдин баары эле сурап атат. Кармалдыбы, не болду? Корккон эл да баары эле. Жок, бул ошондо кайсы күнү болот негизи окуя? 3-октябрдачы? Ооба, 3-октябрь сааттан 2:30 болуп турат. 2:30. Азыр түндө 3-4 милициялар болуп калат. 3 күндөн бери сиздерде мындай коркунуч болот атабы биздин эле жаныбыздагы үйдөн? Конечно, балдарым бар бирин сөйтүп баарыбыз. Ошо көбүнчө негизи бакта жаштар эле жашайбыз. Балдар бар да, анда эле 3 болсо болчу. Балдарына тийбеп турду да бирок. Үйөп турам, ошо балдар качып кеткенде ошентип айтып атат. Точно билбейбиз. Мындай тааныш байланыстарыңыз? Милициялар жакшы эле иштеп атышат го. Кантип атышат. Бүгүн эле кичине тынчын окшойт. Болсо Бишкек полный состав келди окшойт. Министр өзү да келди. Жакшы эле иш алып баратышат. Карамайсыздар. Министр деле көрсөтөт видеодо. Ошол айтып атышат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги шектүүнү табууга жардам берген адамдардын жеке коопсуздугу жана купуялуулук толук сакталаарын айтып, тергөөгө көмөктөшкөн жарандар үчүн сыйакы каралганын билдирди.